Жүрекке Алла Таалам тынчтык салат. Бейпил болот. Кайгы, кыжалат, жана башка нерселер жүрөктө калбайт. Качан Алла Тааланы жүрөк эстесе. Буйрук бул. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан үммөтүнө зикирлердин түрлөрү берилген. Түрлөрү. Ар бир учурда өзүнүн зикирлери бар. Улоого мингенде, кийим кийгенде, тамак жеп атканда, тамак жеп бүткөндө, ажаткана кирип баратканда, андан чыгып атканда, сапарга чыкканда, үйгө киргенде, үйдөн чыкканда, түнгө жеткенде, таңга жеткенде, көтөрүлүп баратканда, түшүп баратканда, ар учурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтүнө жолдогон, багыт көрсөткөн. Алланы кантип эстеп жүрүш керек, ошону үйрөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүчү Айша энебиз айтат: "Кана ядкурулла фи кулли ахяни." Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Алла Тааланы фи кулли ахян, бар убакта эстейт элек. Ар убакта эстейт. Ошонун бири намаз. Намазда Алла Таала акимус салата ли зикри, мени эстеш үчүн намазды окугула, мени эстеш үчүн намазды тургузгула. Намаздын максаты ушул экен да. Жаратканды эстеп, жалбарып, кулчулдук кылып, Алланын алдында рүкү сажда кылып, ибадат толук болбойт дейт. Эки нерсе болмоюнча дейт. Камалу хуб ва камалу зул. Жараткан Алла мухаббат толук болуш керек, кордук толук болуш керек дейт. Ибадат ошондо анан толуктанат экен. Алланын мухаббаты, сүйүүсү толук болсо, Алланын алдында өзүңүздүн кордугуңузду толук кылсаңыз, биз Алла Тааланын алдында бардыгыбыз эч нерсе эмеспиз. Арзыбаган адам жиркене турган судан жараткан. Алланын алдында биз эч нерсе эмеспиз биз. Жок. Алсыз, кичинекей, любой время жок болуп кете турган нерсебиз. Любой время. Ошон үчүн туугандар, бул жерде Алла Таалага мухаббаты дагы толук, Алланын алдында кордук дагы толук, өзүн ушунчалык коралуу. Алла, мен эч нерсе. Намазда ошону көрсөтөт. Саждада, рүкүдө. Алла субханаху ва таала мени эмне нерседен жаратты деп, ошону эстеп окуңуз деп. Эртең Алланын алдына барганда, жараткан Алла Таалага барганда, жолуга турган күн бар, ошону эстеп окуңуз деп. Ошон үчүн Алла айтты: "Акимус салата ли зикри", силер намазды тургузгула, мени эстеш үчүн деди. Мени эстеш үчүн тургузгула деди. Жараткан Алла Тааланын чырайлуу аттары бар. Көрүп турат деген аты менен эстейбиз. Алла мени көрүп турат экен. Жаратуучу деген аты менен эстейбиз. Аллах. Ырыскы берүүчү деген аты менен эстейбиз. Угуучу деген аты менен эстейбиз. Алла мен ар бир сөзүн угуп турат. Билүүчү деген аты менен эстейбиз. Алла мен бардык төрт тарабымды бардын билип турат. Өткөн, азыркы, келерки бардыгын билип турат. Алла Тааланын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошон үчүн ушуларды айтты. Бүттүбү? Эми намаздан кийин жараткан Алла Тааланы эстей турган зикирлер бар. Субханаллах. Алла бардык айыптан таза. Аруу зат, арулугунда чек жок. Бардык кемчилдик, жетишпестик, айып, бардык махлуктун сыпаттарынан тап-таза. Жогору бийик, тазалыгында, арулугунда чек жок. Ушунун аты Субханаллах. Алла Таала аруу зат. Бүткүл алам Алла Таалага тасбih айтат, арулайт. Бирок Алла Таала айтып койгон, Алланын тасбихин айтпаган махлук жок. Бирок силер алардын тасбихин түшүнбөйсүңөр. Кантип айтат, түшүнбөйсүңөр. Hazret Umar разияллаху анху Кабанын бурчунда коюлган кара ташка келип, кара ташка сүйлөп атат. Кимге менен сүйлөшүп атат? Кара
Кара таш менен сүйлөшүп атат. Кара таш дейт. Сененчи сенден. Сенден пайда дагы жок, зыян дагы жок дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сени өпкөн, ошон үчүн өп атам дейт. Ким менен сүйлөшүп атат? Кара таш менен. Сахабалар, Аллаху акбар, Амир ибн Ас разияллаху анху Нил дариясына Hazreti Umar razıyallahu anh'ın katını taşlagan. Hazreti Umar razıyallahu anh Nil dariyasına kat жазган. Kimге кат жазган? Губернаторга эмес, апасына эмес, атасына эмес, падышага эмес, досуна эмес, сүйгөнүнө эмес, кимге кат жазып? Нил дариясына кат жазып. Нил деп. Бардыгы дарыялар дагы, таштар дагы, жер асманда Аллахнын тасбихин баян кылбаган нерсе жок. Ар кимдин өзүнүн тасбихи Алла субхана ва таала өзүнө дайындап койгон. Бирок биз валекин ла тафкахуна тасбихахум силер алардын тасбихин түшүнбөйсүңөр деген да. Биз анын акылыбыз жетпейт. Инсанга берген тасбих кандай? Субханаллах. Субханаллах, субханаллах дегенде мааниси Аллахнын арулугун баяндап атасыз. Тазалыгын баяндап атасыз. İçinde bir tilегиңиз бар. Алла, мени да тазала. Мени дагы бардык айыптардан, кемчилдиктерден, күнөөлөрдөн, ыплас нерселерден мени да тазала деген ушунун ичинде үмүт бар. Алладан сураган тилек бар. Алхамдулилlah, бардык мактоо Аллага болсун. Бардык алкыш, сана Аллага болсун. Sıfatı kamal deydi. Allah bardıq ayıptan тазабы? Эми бардык жакшылык, бардык касиет Алланык, Аллада. Кемел даражада мактоого. Адам баласы карап туруп жакшыны мактайбыз да биз дайым элечи. Илимдүүнү мактайбыз, берешенди мактайбыз, батырларды мактайбыз. Жакшы сыпатада мактайт да. Туурабы? Бардыгын Алла мактап атат. Жакшылык Алланыкы, берешендүүлүк Аллада, илим Аллада. Бардык өзүнүкү ал. Бардык жаралгандан эмнени көрсөңүз өзүнүкү эмес. Ал берилген, тартууланган бирөөнүкү, ал Алланыкы. Эч кимдин эч нерсеси собственный эмес. Эч нерсеге ээ эмессиз. Инна лилла, biz Allah'nыкыбыз, Allah'a таандыкбыз. Wa inna ilayhi raji'un, жана биз ага кайтып баруучубуз. Алла Куранда ачык айтып койгон. Lillahi ma fis semawat wa ma fil ard. Бардык Аллага таандык. Ошон үчүн биз Аллага мактоо болсун дейбиз дайым. La ilaha illallah, bir Allah'dan başka sığınганга layıktуу зат жок. Демек бардык айыптан таза, бардык кемел сыпаттарга ошондойго сыйынбай ана кимге сыйынасың? Андан башка сыйынганга ылайыктуу зат жок дейт. La ilahe illallah, жүрөктү бергенге, жүрөктү арнаганга, тартуулаганга Алладан башка эч ким татыктуу эмес. Аллаху акбар, Алланын улуулугунда чек жок. Сиз канча аруласаңыз, андан да улуу. Сиз Аллага канча мактоо айтсаңыз, андан да улуу. Siz Allah'a kança dаңız alasanız, kança sıyınsanız, andan da ulu. Siz Allah'a kança ulu, dank, uluktasanız, andan da ulu. Allahu Akbar, Allah'ın ululuğunda çek yok. Çek yok. Allah'ın çoğunluğunda çek yok. Ululuğunda çek yok. Mana uşu zikirlerdi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetke yüretken. Uşunu aytkıla. Жүрөңөр нурланат. Кабырыңар нурланат, ахиреттиңер нурланат. Жараткан Алланы эстеп атасыңар. Субхан Аллах, Алхамду лилlah, Аллаху акбар. Ар биринде Алла деген сөз бар. Биринчиси Субхан Аллах, анан Алхамду лилlah, анан Аллаху акбар, ла илаха иллаллах. Бардыгында Allah деген söz var, естеп атасыз. Bunun sebeplerini Peygamberimiz her taraftan, her uçurda aytıp ketken.
илимин берген. Пайгамбарыбыз каяктан айтат эле? Алланы бергени бизге айтты да. Өзүнүн тарабынан айткан жок да. Ва ма янтиqu анил хава ин хуа илля вахи юха. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени сүйлөсө, напсисинен сүйлөгөн эмес да. Ömür boyu Peygamberimiz kaysı sözlü söylese, özünün nefsi kalosun atından, özünün nefsi kalosun tarafından söylegen emez. Allah Teala'nın vahyisinden söylegen. Allah'ın vahyisini söylegen. Peygamber özünün tarafından eşlersen söylegen emez. Kur'an ayet otar. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Şunca tuğanlar Peygamberimiz Allah'dan alıp geldi, bu ilimdi. Demek bizga işenişimiz gerek. Jönökөй шектенбешибиз керек. Бекем ишенишибиз керек. Ушу берилет деп. Муслимче мына риваятта келип атат. Сахи Муслимде келип атат. Кала Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты. Пайгамбарыбыз айтты дегенде сырак кулак салыш керек. Не дептир депчи. Пайгамбардын атын укканда салават айтыш керек. Не деш керек экени? Саллаллаху алейхи ва саллям. Айтайлычы гана? Sallallahu aleyhi ve sellem. Elbette cemaat ve savakta olup atkanda içinizden ayta veriniz. Hakırın sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimize sanalı. Men sabbaha fi duburi kulli salatin 33. Kim her bir namazın ardından 33 yolu Subhanallah dese. Şaşılbay, mani verbaytınız. Biz manda öte olgamızda subhanallah. Siz ne yaptınız kim? Oşunda tez aytsa siz ne dep aytasız? Жакшынакай айтчы дейсиз. Biz өзүбүздүн атыбызды ушундай tez айтканга өзүбүзгө жакпайт. Аллага ушуну tez айтсаңыз жагабы. Кичине мындай хотя бы тамгаларды баштан аягына чейин чыгарыңыз. Жарымын айтып коюң. Maksat bolsa develi narlı makpapa gitmiyor. Даже bizim zikirlerimizde perişteler düşünmeye kalıp otat da. Bu ne de aytıp otat dep. Bu nesi жазыш керек mi onlarga? Subhan deyip neni aytıp otasın? Şaşırma. Elhamdülillah. Толық talaffuz menen Allah tildi berdi o. Onunla uy koy it ayta albayt. Biz aytабыз аны. Elhamdülillah dep. Kim aytat? İnsan aytat. Şunu şaşırma ayet. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hem şaşırma. Bunday da şaşırma. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunday deyip daha bol aytan. Bir saat mesela. Değil mi? Allahu Akbar, Allah. Ortaça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Öte tez emez. Öte şaşılış emez. Buna ki. Ne de o 33 yolu. Subhanallah dese. Ve hamidallah. Salatu ve talatin. 33 yolu elhamdülillah de. Azırkı sözdü. Manisi meyde olsun, zikri tilde olsun. Manisi aldım. Niye ayttık? Az manilerde ayıp verdim. Oto şunu meyene karmap durup aytınız. Ve kabbarallah salatu ve talatin. Allahu Akbar'da 33 yol. Fatilka 99. Buna uşul 99 buladı. 33 yolu Subhanallah. 33 yolu elhamdülillah. 33 yolu Allahu Akbar. Her bir namazdan ki. 99 boladı. Summa qala tamamal 100. Andan keyin 100'ü toluqtap La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin qadir dep toluq 100 qılıp qoyasız. Ne ola temi? Gufirat lahu hatayahu ve in kanat misle zabadil bahar. Anın bardı qataları Adamda kata köp, barımızda kata köp. Günöler köp. Kata günölerinin bardığı geçiriledi. Oşol kata günöleri akiyandın göğügün çölük bolsa dağı deydi. Akiyandın göğügün adam sanap bitbeydi de. Oşonçoluk bolsa dağı geçiriledi dedi. Muslim şerifte rivayet. Bunu taştavaylı Peygamberimiz aytdı. Uşuğa mınağa Peygamberimiz aytkan sözdü ümit menen, işenim menen aytayın. Menin günüm oşonça geçirilet depçi. Her bir namazdan keyin uşul ümit menen aytınız. Günöler geçirilet diye. Şaşılbay aytasız. İşenip aytasız. Razı bolup aytasız. Spokойно aytasız.
Мен күнөөкөрмүн, я Алла. Пайгамбарыбыз мындай сөз айтып келди. Ошого ишенип, алхамдулилlah. Шектенсеңиз айта албайсыз. Буга шектенсеңиз тез көпкө чейин узап айталы. Ишеним адамдычы бекемдейт. Ихлас пайда кылат. Абдулла ибн Амр радиаллаху анхумадан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, эки касиет бар. Кайсы бенде ошону карманса эле бейишке кирет dedi. Экөө тең, оңой эле. Бирок амал кылуучулары аз. Ал бирөөңөр ар бир намаздан кийин субханаллахны 10 жолу айтасыңар. Алхамдулилlah 10 жолу, Аллаху акбар 10 жолу. 10 болгондо 30 болуп калат экен дагы. 5 вакыт намаздан кийин 5 150 болуп калат. Бул 150 тилде, таразада 1500 деген. Жатарда ушун эле субханаллах 33, алхамдулилlah 33, Аллаху акбар 34. 100 болот. Бул тилде 100, таразада 1000 деген. Пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи ва саллям, 2,5 миң сооп сизге керек эмеспи деген. 2,5 миң. Бул оңой эле, бирок шайтан силерди алаксытат дагы, азгыртып, ушуну амал кылдыртпайт деди. Кандай десе, намазга келгенде кажетиңерди эстетет дейт. Тигиге жолугуш керек эле, ага муну айтыш керек эле, мындай болуш керек эле, мындай зикири жок, тургузуп алып кетип калат. Жатарда эми айтайын деп жатсаң, уктатып коет сени. Айттырбай эле, жарымына субханаллах, кет уктап калган. Бирок аз субханаллах деп уктап калса дагы чоң иш болуп калды. Адамдар азды дарысыз уктабай калды. Бирок мынаке айтып аткан нерсеси. Ошон үчүн 2,5 миң сооп. Бул риваят Абу Дауд Тирмизиде. Ва саххаху ва Насаи, Насаиде, Ибн Мажа, Ибн Хиббан 1, 2, 3, 4, 5 китепте тең келет. 5 китепте. Эми кээде ушунчалык шашылыш болуп калсаңыз, хотя бы 10дан кылып коюңуз да, 33-кө успет этпесеңиз. Мынандай да риваят бар да. 33-кө эме болуп атсаңыз, сиз тез эптеп-септеп 33 айткандан көрө 10ду шашылбай айтыңыз, мына жакшы. Көңүлсүз, шашып пушуп, жарым-жартылай кылып, эмнени айтканыңыз өзүңүз түшүнбөй, 33 жол айткандан көрө канча экени? Шашылбай бир 10ду мына айтың. Нар жак бер жакты карай бербей. Себеп көз чачыраганда, пикир чачырайт дагы, ошол жакка кетип калабыз да. Киши аз-маз неме карап тартып калат. Аллаху акбар. Баззар би иснад риджал сиқа. Так. Анас ибн Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қала дубра ссала. Субханаллахил азим ва бихамдихи ва ла хавла ва ла куввата илля биллах, қама мағфуран лаху." Ким намаздан кийин ушу сөздү айтып койсо, ар бир намаздан кийин кыска нуска Субханаллахи, аз айтып жүрөсүз го, ушуга кошуп коесуз да. Субханаллахил азим ва бихамдихи. Айтыңызчы. Субханаллахил азим ва бихамдихи. Ушуну кошот. Ва ла хавла ва ла куввата илля биллах айтып жүрөсүз. Ушуну айтып койсоңуз, ал турганда күнөөсү кечирилген абалда турат деди да. Намазды окуп отургандан кийин отура бербейсиз, эми ишке чыгыш керек, ишке чыгып. Турасыз го, всё, күнөө жок буда дейт. Қама мағфуран лаху. Пайгамбарыбыз айтты. Күнөөсү кечирилген абалда туруп кетет. Бир эле жолу айтып коет экенсиз. Субханаллахил азим ва ла хавла ва ла куввата илля биллах. Болду. Оңой зикир экен. Мынандай зикирлерди биз үйрөтөйлү. Үй бүлөгө, ата-эне, досторго, тааныштарга айтып жүрсө, бул соопту ала берет. Алланын казынасынан ала берет. Табаранидин риваятында келет. Абдулла ибн Зайд ибн Аркам атасынан Зайд ибн Аркам деген сахаба болгон. Радиаллаху анху. Бул киши пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат да. Пайгамбарыбыз мындай деген экен. Дубара кулли салатин, ким айтса, ман кала дубара кулли салатин, субхана роббика роббил иzzati amma yasifun ва саламун аля мурсалин валхамдулиллахи роббил алемин салату маррат. Биз намаз окугандан кийин, Кур'ан окугандан ушуну айтабыз го? Эсиңиздерде барбы? Субхана роббика роббил izzati amma yasifun ва саламун аля мурсалин
Velhamdülillahi Rabbil alamin. Uşunu 3 jol okup koysa deydi. Fakat iktale bil ceribil avfa minel acil. Al tol tura soğupta alıp gitti deydi. Çoğun idişke deydi. Al idiş cerib. Oşunu tol alıp gitti deydi. Kança dese 1500 metr kvadratlıktaydı. İdişti tolturup gitti. Bu bunda kişine elçep aytıp koyğanı, cerib dep koldanğan. Atak bu yerde almurad manisi emes. Bu yerde manisi öte çoğun ağlan bata turgan idişmeni alıp gittiniz da soğuptu. Tabarani'de rivayet gelet Bara İbni Azib radıyallahu anhudan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Man qala dubra kulli salah kim namazdan keyin artınan kulli salah her bir namazdan keyin Astagfirullah ve atubu ileyh dep koysanız gufira lehu ve in kana farra min az-zahfi. Anı günösü geçirilet soğuştan kaçıp ketip kalsa da. Özü çoğun gazatda, cihatta kaçıp ketken çoğun günö da oşondoy günö da geçirilip ketedigen. Kaçan? Astagfirullah ve atubu ileyh dep koysanız. Ne dep koytsa? Astagfirullah ve atubu ileyh. Namazdan keyin. Kıskanıska. Subhanallah azim ve la havle ve la kuvvete illa billah. Kança gitti? Astagfirullah ve atubu ileyh kança gitti? Hiç derse ketken yok. Turup baratıp, oturup baratıp aytıp koysanız soğuptun barın tüyünde kalasınız. Abu Umama radıyallahu anh'la rivayet var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat Man da'a bi haula'il kelimat fi duburi kulli salah maktuba. Salati maktubatin. Hallet lehu şefaatu minni yevmen kıyama. Allahümme ati Muhammed'in vesile. Vec'al fil Mustafa'yne muhabbeta. Ve fil aline derecete. Ve fil mukarrabine darahu. Buna. Kim uşu duanı okusa her bir namazdan, farz namazdan keyin ağa menin tarafımdan şefaat vacip olur. Menin şefaatim kıyamet günü söz olur. Uşunu aytkan kişiye. Namazdan keyin. Bir jol. Peygamber aytdı. Her bir farz namazdan keyin bir jol aytıp koysa hallet lehu şefa'a. Allah Teala Peygamber aytdı ağa şefaatim söz nasip olur. Minni yevmen kıyam. Allahümme atini Muhammed. Ya Allah bergin Muhammed Peygamberimizga al vasile. Vasile dep ötken sabaklarda ayttık ele. Kıyamet günü bir ulu sıylık beriledi. Ulu bir daraca beriledi de. Kıyamet günü. Bir ile adamga beriledi. Adam atadan kıyamet günü için kança insan gelse bardığını toplaydı. Bardık peygamberler var. Oşaların arasında bir ile kişiye beriledi de. Oşa makam. Vasile degen. Allah'ın ulu sıylığı. Peygamberimiz aytkan. Allah Teala'dan ümitim var. Oşonu bana veret degen. Peygamberimizin köp hadislerine gelet. Sahih hadislerde gelet. Kim men üçün Allah Teala'dan vasile sorasa ağa men şefaatim vacip olur degen. Söz men oşon şefaat kılam degen de. Ortaga düşüp jardan berem degen sözü de. Biz aytıyoruz Allahümme ati Muhammeden al vasile. Ya Allah Muhammed Peygamberimizge ne ver? Oşo vasile degen makamыңды ber dep soratабыз. Vec'al fil Mustafa'yna muhabbeta. Tandalgandardın arasında ya Allah Peygamberimizin muhabbatını koygun. Ve fil aline daraja. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem darın ulu darajaların arasında büyük daraja koygun. Ve fil mukarrabine dara anın jayın özüne jakındardın katarında koşkundu. Savabu zikrillah fi suq ve mavatiril gaflat. Namaz orozodu bazarlarda jana adam Allah'ın estebey turgan yerlerde oyun tamaşa, gülkü, bekir poz, keyde ушундай har qanday söz болуп turgan yer adamды Allah'ın estey turgan yer qayсы? Мечит эле. Estey turgan учурларда biz көбүнчө канча? Адам өлүп калганда эстеп калабыз, Кур'ан окуганда эстеп калабыз. Орозо окуда бир ар кандай ушундайлардан. Кээ бир учурлар жерлер бар, Allah'ın estebey каласың да. Allah'ın estebey каласың. Базарларда постоянно ар жерде соода сатык. Ар ким өзүнүкүнө реклама кылып аткан жан. Ошого өзүнчө ушу зикирлерди кылсаңыз, эселетип соо аласыз. Мечиттен анча соо албайсыз. Тияқта соң аласыз.
Себеп айырды Алланы естеген қиын. Мечітте Алланы естеген оңай. Шо? Ал же дүние. Төрт тараптан тең дүние өзіне шақырат. Әрбір бойым өзіне шақырат. Әрбір адам өзіне шақырат. Ошол жерде айта турган зикир. Бұл Hazret Umar ibn Hattab разияллаху анху риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан: "Ман дахала суқа", ким базарға кірсе, фақала мынтип айтса: "Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шайин қадир" деп. Ушыға чейін айтсаңыз, кутиба лаху альф хасана. Аға 1 миллион сауап жазылады деді. Қанша? 1 миллион сауап жазылады. Кутиба лаху альф дегені 1 миллион сауап жазылады. Ва мухия анху альф сайя. Андан 1 миллион күнөө кечирилет. Ва руфия лаху альф даража. 1 миллион даража бийик болот. Раваху Тирмизи би иснадин хасан. Бұл хадисти имам Тирмизи рахматуллаху алейх хасан деңгелдегі мынаке иснады бар алып келген. Умар ибн Хаттаб айтқан бұны. Қайсы кітапте? Тирмизиде. Қайсы сахаба айтқан? Умар ибн Хаттаб. Не деген? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Ким базарға кірді бе? Ушинтип айтсын. Ман дахала суқ фақал айтсын. Не деп? Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика ла, лахул мульк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шайин қадир. Болды. Дордойда жүре бересіз да. Миллионды алып қойып, миллионды салып қойып, миллионды ақиретке жіберіп қойып, еми жүре беріңе. Пешінден азанына чейін. Ешкімді алдабай, бұйымыңызға ант ішпей, Алладан, Алла, шу банкроттан мені сақта деген деп, соданы қыла бердің бе. Пешімге азан айтылғанда, ақыры намазға шығып. Азыр бүгін еми не только базар, чоң маркет, ошоле дуа. Дордой плазаға кіріп қалсаңыз, сумға кіріп қалсаңыз, сразу айтып қойың. Анлар ішті қылы өрін. Оңойлы. Айтайын да бір жолы? Есте қыла бе? Че қашан айтамыз әм? Бүгін жаттабайлы. Ушымен мүмкін сабақты бітіріп тұрсақ та болды. Күн сәні айтып, іштекен. Ручка қағазды алыңыздағы. Жолса жақшына қағып телефонға жазып, обязательно кіріп атқанда қолды оны. Обязательно. Ла илаха иллаллах. Айтамыз. Ла илаха иллаллах вахтаху ла шарика лах, лахул мульк ва лахул хамд, юхи ва юмит, ва хува хайюн ла ямут, биядихил хайр, ва хува аля кулли шайин қадир. Базарчылар милдетті түрде жатташ керек та. Базарға барғандар еме бір жұмада бір жол барасыз. Бұлар күн сайын ошерді екенде. Соның үшін жаттап алса болмайды. Бұндан нағы сонын айтып берейін ме? Біздің ұстазымыз алды 105-ке шықты, тирүү. Дамат баракатухум Алла Таала. Маулана Назур Рахман деген. Ошы кіші айтқан, мен лично өзім ұққам, через емес, түз. Не деген? Ушуну базардын ичинде бирле жол эмес, канча айтып жүрсөңүз, ошо миллиондон ала бересиз деген да. Ана. Бул бирле жол айтканда миллион берилди го. Бул киши айтып атат, не дейт? Ичинде чыкканга чейин, базардан чыкканга чейин, ушуну канча жолу айта алсаңыз, миллион савап есть. Миллион күнөө кечирилгени, миллион даража көтөрүлгөн. Мына. Эч кандай кыйын эмес. Шунда ар бир айтылган сайын миллиондон, ар бир. Таспин көтөрүлө жүрө бериш керек да базардын ичинде. Тиягына өтүп, биягына өтүп. Анча ассаламу алейкум деп коюп. Проходтор кызыктырбайт, просто мне иш болуп атпайбы. Мынаке. Касиети бул. Жазбаш керек, же таспин көтөрүнчү. Мейли, товарга бардыңыз, товар сурап койсо, ага чейин деле жөн эле басып баратасыз.
Жарым саат басып жүріп отырмын. Жарым сааттың ішінде білесіз бе? 100 жол спокойно айтасыз. 100 жол спокойно айтасыз. Алхамдулилlah. وقال حديث غريب وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد. İbn Majah'da, Hakim'de, bu da geldi Tirmizi'de. Biri de kitapta emas bu. Mına hazır aytып atkanımız var go. Bu kitaplar tamaşa kitap emas da. Bu bütkül dünya tan algan kitap. Tirmizi'de. Söz. İbn Majah, Hakim. Dünya tan algan kitap toğanda. Oşun üçün bunu uqtuq hazırça. Uqqanda nuru Allah Taalam elhamdülillah bizge nasip kıldı. Hadisni uqtuq. Emi amal qılsaq dağı nur geledi. Amal qılsaq dağı nur geledi. Oşun üçün inşallah hareket kılaylı mına o zikirlerdi aytып жүргөнгө. Бұл базардың дуасы. Қаяқтың дуасы кені? Мынаке. Біреу сұраса, базардың дуасын сіз білесіз бе десе, қорықпай айтышыңыз керек. Мен білем. Мынандай деп. Соғын қоша айтышыңыз керек. Пайғамбар екі жағын тең айтты. Базарға içine кіргендегі дуаны да айтты. Қайсы дуа екенін жолын айтты. Плюс ошоға беріле тұрған сыйлықты айтты. Ошоға беріле тұрған Аллахның тарауынан беріле тұрған уадаларды айтты. Миллион соғып кетіп жатады. Миллион даража, миллион күнөө кечирилип жатады. Bir aytып коем да, угуп алыңыздар. La ilaha illallah vahdahu la sharika lah. Lahul mulk ve lahul hamd. Yuhyi ve yumit ve huve hayyun la yamut biyadihil hayr ve huve ala kulli şeyin qadir. Söz inşallah. Bunun kotormasını aytып koyun da. Kotormasını da alhamdulillah kişine biraz bolsa da mevizde болып tursa-çı. Bu zikir bizge öte çoğun güç beredi da. Çoğun nur beredi. Aytып atasiz. Bir Allah'dan la ilahe illallah, Allah'dan başka sığın layıklı zat yok. Vahdahu la şerike la degeli sığınganга жалгыз layıktı. Anın hiçbir şeriki yok. Evet. Lehul mulk ağa tanıdık padişalık. Bu ağla mülk Allah'nınkı. Ve lehul hamd Allah'a gana tanıdık maqto. Allah Teala'ga maqto olsun dedi. Yuhyi ve yumit. Al yaşao veret, al ölüm veret. Yaşao men ölümde Allah çeçet. Ömürde Allah veret, ölümde Allah veret. Ve huve hay özü tirü. La yamut. Hiç kaçan ölmeydi Allah Teala. Biyadihil hayr. Anın kolunda gana jakşılık. Dünya ahiretin bardık jakşılığı Allah'ın kolunda. Bardık baktulluğu Allah'ın kolunda. Ve huve ala kulli şeyin qadir. Cana al her bir nerseye kudreti jetedi. Her bir nerseye kudreti jetedi. Bardığın beyişke kirgizgenge dağı, bardığın dozok azaptaganга dağı, barına kudreti jetedi. Joktan bar kılganга, bardan jok kılganga, barına kudreti jetedi. Kudreti çeksiz Allah Teala. Mına kim mına söz. Tabarani'nin rivayetinde İbn Masud radıyallahu anhudan gelet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytar. Zakirullah fil gafilin bi manzilati sabir fil farin. Allah. Bir kapar adamlar, Allah'ın estebey her nerseni söylep atkan adamların. Oşondoylardan gruppasına düşüp kalsanız, oşondoylardan çöyresinde bolup kalsanız, siz Allah'ını zikir kılıp otursanız, bul deydi. Kaçkan uçurda sabırdı ol, bekem turganı soğuğunda yalat deydi. Demek bekapar uçurlarda adamları karasanız bardığı oyun menen alek. Bardığı tamaşa menen alek. Oşol uçurda siz Allah'ını esteyiniz. Ne kılınız La ilahe illallah. Subhanallah. Azırkı çıraylı sözleri menen. Ya Allah, ya Rahman. Beni görüp durasın, bilip durasın. Ya Allah. Elhamdülillah. Şu zikir menen tilinizi esnep durunuz. Bunun darajası kança eken? Aytat. Soğuştan kaçkanda kaçpay turgan adamın soğuğunda yaladı eken da. Oşonun darajasında değil. Zakirullah. Allah'ını zikir kılıcı kişi fil gafilin. Bir kapar. Gaflattaki adamların arasında. Bir manzilati sabir fil farin. Kaçkan adamların arasında kaçpay ordunda turgan adamday soğuk oladı deyip mınake. İkincisini oğumuz. Bayhaki'nin rivayetinde Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu'da rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat mınday deydi.
Zakirullah fil gafilin kal muqatil khalfal farin. Allah'ını zikir kılgan adam жөні қайсы учурда? Мечітте емес бұл, конечно. Мечітте Алланы естей тұрған жерде бұл. Қайерде? Базарда мысалы. Базарда Алланы зикір қылып отырасыз. Сөйтіп базарда көбі Алланы естемейді аяғында. Ал жерде дүниені естейді. Ошонда ойын тамашаларда көбі кімді естейді? Аяғында ошо ойын тамашамен әлек болып тұрып Алланы ұмытып қалған. Алладан бейқапар, ғафилде ошоны айтады. Ошондай адамдардың ортасында Алланы естеп жүрсеңіз, соғыштан қачқан адамдардың артынан ғазат қылған кишидей ушундай соо болот экен да. Адамдар качып кетип калды. Мекенди коргош керек эле качып кетип калды. Динди коргош качып кетип калды. Бирөө эле калды да. Ой, батыр калды. До конца согуш муқатил да. Халфа. Айтат мына жердечи халфал фаррин деп. Ошондой соо болот экен. Экинчиси. Ва закируллах фил гафилин мисла мисбахи фи байтин музлим. Бейқапар адамдардың арасында Алланы зикір қылған киши бұл қап-қараңғы үйде чырақтай дейді. Қап-қараңғы үй, қап-қараңғы. Ошоның ішінде чырақ тұрады. Бұл бейқапар адамдар ушу қап-қараңғыда да. Ошоның мисалы. Сіз зикір қылып отырасыз, қараңғы үйдегі чырақтай болып тұрасыз да мынакей. Закируллах фил гафилин юрихуллаху мақ'адаху минал джаннати ва хуа хай. Бейқапар Алланы естебеген адамдардың арасында жүріп Алланы естеп жүрсеңіз, Алла Таала аға тирүү кезінде бейіштегі ордун көрсөтөт дейді. Өлөрдөн мурда эмне кылат экен? Өлөрдөн мурда Алла Таала маны ордун көрсөтөт дейді. Бейіштегі ордун көрсөтөт дейді. Бул кыйын. Элдин баары күлүп атат. Элдин баары дүнүйөнү сүйлөп атат. Саясат, ушак, банекет, әр несен өзі мақтаған жанадан башқа. Ошол учурда сіз Алланы естеп атасыз. Ла илаха иллаллах. Ошондой учурда естеп атасыз. Мынандай адамга. Андан кийин угуңуз. Ва закируллах фил гафилин югфар лаху би'адад кулли фасихин ва а'jab. Бейқапар топтун арасында Алланы зикир кылган киши анын күнөөсү кечирилет дейт. Адамдардын жана айвандардын санынчалык дейт. Дүйнөдө 8 миллиард адам барбы? Айван канча? Фасих деген бул жерде адам баласы. Ажам деп коет, сүйлөй албай калганды айтат. Булар айвандар деген. Бунун маанисин айткан. Фасих бану адам вал ажам ал бахайм. Айван көп да. Айван көп да. Иттен канча, мышыктан канча, толтурулар барды айванды. Айван деген жаныбардын бардыгы айван да. Ой канча, уй канча, бардыгы. Ошолордун санынчалык күнөөсү кечирилет деди. Ошолордун санынчалык. Кимдин күнөөсү? Бейқапар топтун арасында Алланы эстеп отурган кишинин күнөөсү. Андан кийин закируллах фил гафилин яндуруллах илейхи надратан ла юаддибуху ба'даха абадан. Бейқапар топтун арасында отурган, Алланы зикир кылып отурган кишиге Алла назарын салат экен. Жараткан Алла субханаху ва таала аны түбөлүккө эч качан азаптабайт экен. Андан кийин эч качан азаптабайт. Закируллаха фи сук. Алланы базарда эстеген киши ким? Айтат лаху би кулли ша'ратин нурун яуман кияма. Ар бир чач талына нур берилет кыямат күнү деди. Мына хадисти караңыз эмне дегенин. Ва харраджал Байхақи би иснадихи ан Абдулла ибн Умар радияллаху анху. Имам Байхақи өзүнүн китебинде ушуну зикир кылган. Имам Байхақи деген машалла ислам алымында мухаддис ушундай меминден китепти зикир кылган. Тугандар мынаке. Канча деген бизге улуу сооптор берип койду. Демек бул хадисти максаты эмне болду? Сизди бизди Алланы зикир кылгыла, зикир кылганга чөйрө түзүлсө жакшы. Туура эмес чөйрөгө барып калсаңыз, ошондо зикир кылыңыз, мына улуу сооптордон астап атат да. Алла менен иши жок. Алладан корку, ибадатка ою жок. Дүнүйө келер кечкеле дүнүйө. Саясат келер кечкеле саясат. Ошолордун арасында сиз Алланы зикир кылыңыз.
Mına nerse beleklerdi alınız. Albatta андай жерде zikir kılу kıyın da айтайын. Бирок zikir kılsa azamat. Ага бериле турган мынандай. Пайгамбарыбыз буну бекер айтпайт да. Жөн эле айтпайт да. Демек канча тоскоолдук болсо Алланы эстегенге, нәпсинин тарабынан, чөйрөнүн тарабынан, ошу канчалык Алланы эстесеңиз, ошончолук соогуңуз улуу болот экен да. Согуштан качпаган адам, согушуп жалгыз бекем турган адамдай соо болуп атат. Так, караңгы үйдөгү чырактай болуп атат. Так, бейиштен ордун Алла Таала тирүү кезинде көрсөтөт экен. Так, Алла Таала анын күнөөсү канча дейт? Адам баласы айвандардын санынчалык болсун күнөөсү кечирет дейт. Так, андан кийин канча Алла Таала ага назар салат, рахмат назарын. Андан кийин эч качан азаптабайт дейт. Жана акыркысы ар бир чачынын талына кыямат күнү нур берилет дейт. Алла Таалам баарыбызды зикир кылуучулардан кылсын, амин. Алланы эстеп жашайлы. İnsanбыз, алсызбыз. Бирок бирибизге эстетип турсак күчтүүбүз да. Жалгыз алсызбыз. Бириксек күчтүүбүз. Ошон үчүн айтат да, күч биримдүүлүктө дейт. Күч каякта? Биз буну башка жака иштетип алганбыз да. Башка жака иштетип алганбыз. Атак чын-чыны келгенде шайтанга баарыбыз жөн эле туруштук беребиз. Жалгыз кыйын. Бирок барды. Азыркында ибадатка бекем болуу үчүн бири-бирибизге алхамдулилlah биз көмөк боло алабыз. Жардамчы боло алабыз. Бирибизге жардам берип турайлы. Бирибизге эмне болуп турайлы? Жардам берип турайлы. Савабу ман кала хадихил калимат кабла якум мин маджлисихи. Мына. Кандай кереметтүү фазаилдер, баалуулуктар, сооптор, пайдалар. Бир жыйынга барып калсаңыз, ошо жыйында отурдуңуз. Эми тураардан мурда ушу дуаны окуп коюң дейт да. Любой жыйын. Саясий болсун, экономикалык болсун, спорттун түрү, туугандар менен болсун, жакшылыкта, жамандыкта, чогулуш, кандай гана кеңеш, кандай гана жыйында болбоңуз, мажлис деп коебуз го, отуруш деп коебуз го. Ошодо тураардан мурда кабла якума мин маджлисихи. Тураардан мурда окуй турган дуага. Пайгамбар ошонун да адебин айтып койду. Не деш керек? Кайсы дуаны окуш керек? Абу Хурайра радыйаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман жаласа маджлисан", ким бир маджлисте отурса, касура фихи лагатуху. Ал жерде ар кандай сөздөр көбөйүп кетсе. Лагаты ызычуу, бир нерсени айтат деги, бир нерсени айтат, буну бир нерсени айтат. Кыскасы ушундай көбөйсө, факала кабла якума мин маджлиси далика, ошол маджлисте турардан мурда мындай деп айтса: "Субханакаллахумма ва бихамдик", анан ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Макулбу? Астагфирука ва атубу илейк. Илля гуфира лаху ма кана фи маджлисихи далик. Ушуну айтса сөзсүз ошол маджлисте кетирген кемчилдик ката күнөөлөр кечирилет экен. Ал жерде билбей ар нерсени сүйлөп койдук. Ар кандай ойлоп койдук. Ар кандай жаманбы жакшы сөздү угуп койдук. Эртеге сурай турган күн бар. Кайсы сөздү уктуң деген суроо бар. Кайсы сөздү сүйлөдүң деген суроо бар. Кайсы ойду ойлодуң деген суроо турат азырчы. Биздин алдыбызда чоң немелер турат. Ошо маджлисте отурганда ылдыйбөдө сөздөр болуп калат туугандар. Атайлабасаң деле башка бирөөдөн аргасы укканга туура келип калган учур болуп калат. Музыка сузыка болуп кетет, ушак жалаа болуп кетет. Ар кандай сөздөр болуп калышы мүмкүн. Алла наразы болгон жаман сөздөр болуп калышы мүмкүн. Ушуга окшогондордун баардыгына мына дуаны окуп койсоңуз, күнөө кечирилип кетет экен да. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Бул маджлистин дуасы. Буну да жаттап алсак, өлгөнгө чейин канча жерде отурсак, турардан мурда окуп кете бер, күнөө кечирилген бойдон кете бер. Бир жаттап алабыз, өлгөнгө чейин айтабыз. Кайерге барсак да ошол жерден.
Даже мынау илимий мажлис. Ушул учурдан кийин дагы айтыш керек да. Субханак Аллахумма ва бихамдик. Көп болсо, жамаат болсо, нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк деп дуа кылып коебуз го. Мына ушу мажлистин дуасы. Бул хадис каякта? Раваху Абу Дауд ва Термизи ва саххахаху ва Насаи ва Ибн Хиббан. 4 китепте. Абу Даудта дагы, Термизиде дагы, Насаиде да, Ибн Хиббанда дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын мындай берекелүү сиздерге биздерге мажлис бүткөндөн кийинки дуа, мажлис бүткөндөн кийинки зикирди үйрөтүп койду. Эми ушуну биз кандай гана жыйында, кандай гана чогулушта, кандай гана мажлисте болбосун, 4-5 кишиликпи же жогорку кеңешпи, айырмасы жок. Ушуну окуп туруп кетип калышы. Пайгамбарыбыз бизге жолдомо. Адамзаттын мырзасы, адамзаттын билимдүү данышманы сизге бизге дүйнө ахиреттин жакшылыгын алып келген киши айтып атат. Сизди бизди куткара турган, кыямат күнү шафаат кыла турган улуу зат айтып атат буну. Жөнөкөй бирөө айткан жок да буну. Бул илим бул. Пайгамбарыбыздан бери, сахабалардан бери келип мынакей бизге жетти. Пайгамбарыбыз Абу Хурайра разыяллаху пайгамбарыбыздан алды. Бирок кийинки муун келип анан Тирмизиге жетти. О, бир 200 жылдан кийин. Канча жылдан кийин? 200 жылдан кийин. İmam Tirmizi келип атат. 250 жылдан кийин анан кийин китеп жазылып келип атат. Примерно айтам. Мына эми келип анан сизге бизге. Ага чейин канча бул кылым өтүп кетти. Дуаны окуган утат. Пайгамбардын сүннөтү катары өзүнчө сооп берилет. Бу дуаны окуганыңызга өзүнчө сооп берилет. Субханак Аллахумма ва бихамдик ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Эч кандай кыйын эмес. 5 секунд айтасыз. Жубайр ибн Мут'им радıyallahu anh'dan rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Kim aytsa? Subhanallahi ve bihamdihi subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve atubu ileyk. Faqalaha fi meclisi zikrin kana kattabi' yutba'u aleyh. Ve men qalaha fi meclisi lagwin kana kaffaratan lahu. Tabarani ve Nasai. İmam Tabarani, Nasai, Hakim uşlar aytkan eken. Mınavun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem jogorku ele okşoş bir söz var. Jogorukta bir subhanakallahumma ve bihamdik dedik ele. Bulvası birinci subhanallahi ve bihamdihi. Andan keyin subhanakallahu ve bihamdik. Kalgan umurdağı da. Eşhedü en la ilahe illa ente astagfiruka ve atubu ileyk. Uşunu aytıp koysanız, emi mınday ilimdin, Allah'ın istegen, çöyrede aytsanız, bu sizge möөр katары болады eken. Egerde lagı da koyat, Allah'ın estebegen bekar sözdün majlisinde olup, oşakta aytıp kalsanız, bu sizge günahınıza kafara болады eken. Eki tür. İmandı majliste, жақшы sözdördün üstünde, ilimdin majlisinde, pütkönden keyin uşunu aytsanız, pечаткен. Egerde kişine günü bolup kalgan çoğuluşlarda, Allah'ın estebegen çoğuluşta aytıp kalsanız, sizge kafara eken. Kanday eken? Kafara degen mınday, günü geçirilet degen söz. Amına jakta misal hazır ilimde oturabız, imanda oturasız, bayandamada oturasız misali. Oşol uçurda maşallah bu pечать kanday? Algan ilimine pечать. Ha, imanın жаңыртып aldı bu pечать. Ya, бұл амал, ilimde oturgan бұл амал бұл. Ilimde жеткирген дағы, uqqan дағы, бұл өзі амал. Жөнөкөй эмес уктугандар. Биздин убактыбыз бекер кетип аткан жери жок бұл. 1 saat кетип аткан бұл убакыт ар бир минутасы Аллахтын алдында канча баглуу, секундасында канча баглуу. Пайгамбарыбыз риваяттарда айткан, илимде мажлисине дайыма катышып туруш керек. Кээ бирлер айтат, дамлай немеден, Инстаграмдан көрүп атам дейт. Каяктан дейт? Я мейлі, Инстаграм көрген алдағы жоқтан көрі жоғырғы. Бирок бир риваят айтып коеюн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир илимий мажлисте отурганда өз айтып атат. Бир киши эң аягында келип калды дейт. Сабак бүтүп калды да. Аягында келип калды. Пайгамбар не деген? Бул ушундай берекелүү мажлис, ушу эң кечип келген киши да күнөөсү кечирилип кетет деген. Анан суроо берген. Ал өзүнүн проблемасы менен да келиптир. Илимге келбептир. Ошо да кечирилет деген да. Өзүн бирөөнү издеп эле келип калган да, случайно элечи. Өтүп бараткан көк жардан
случайно эле бирөөнү издеп кирейин деп эле кирип калган. Бул ушундай берекелүү мажлис, ошонун күнөөсү кечирилет деп атат. А бул Инстаграмдан эми ал кандай болот эми өзүңүз айтыңыз. Кичине улак тияк бияк болот. Бирок мечиттин чөйрөсү, илимдин чөйрөсү, жамааттын чөйрөсү, мынандай сиздин берекеңиздерде андай ол Инстаграмда жок ал. Эми жоктон көрчүгөрү өтө зарыл болуп калса, мен ошондой болуш керек. А мүмкүнчүлүк болуп атса, келгенге жетпейт. Келгенге жетпейт. Мүмкүнчүлүк болуп атса, келгенге жетпейт. Андагы тарбия, андагы руханият, андагы Аллага жакындык Инстаграмда жок ал. Ачык эле айтайлы. Албетте, мисалы Кыргызстандын булуң бурчунан сабактарды көргөндөр бар, чет мамлекеттен көргөндөр бар, мүмкүнчүлүгү жок мындай келип отурганга. Ал деле алхамдулилла жакшылыктан кор эмес. Мен аны эч качан мындай совсем пайдасы жок деп айткандан узакмын. Бирок мүмкүнчүлүгү бар мындай кылып келгенге ал бөлөк нерсе. Аллахым барза товфик берсин. Вакыт болду. Акыр хадис окуп коюн. Ушу баптан. Рафи ибн Худайч радыйаллаху анху риваят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан сахабалар топтолгондо турайын дегенде ушу дуаны айтат экен. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфиру ва атубу илейк. Амилту суан ау заламту нафси фагфирли фа иннаху ла ягфиру дунуба дегенде кошуп айтат экен. Кала куна я Расулаллах, сахабалар айтышты. О Аллахтын элчиси, инна хадихи калимат хаддастахунна. Сиз ушу калима сөздөрдү айткансызбы деп. Пайгамбар эмне деди? Ажан, ооба, жаани Жабраил периште мага келди дейт. Факала айтты дейт. Я Мухаммад, хунна кафаратул маджлис. Ушул дуалар маджлистин кафарасы, отуруштун, жыйындын кафарасы. То есть ошонун акысы экен да. Ошол сөз жердеги кемчилдиктердин бардыгын кечирип кое турган дуа деп айтып кеткен экен да. Кайсы жыйын болбосун. Ушуну айтып коюңуз, ошол жыйында 1 саат отурдуңузбу, жарым саат отурдуңузбу, 2 саат отурдуңузбу, канча кемчилдик ката күнөө болуп калса, мына дуанын берекесинен кетти, эчтекеси жок. Мынандай экен да. Бүгүн канча дуа окуп койдук, Я, кана ким айтат, Базардын дуасы кетти, Я. Базардын дуасы кетти? Анан дагы эмне кетти? Маджлистин, Маджлистин дуалары да кетти. Мени? Дагы эмне кетти да? Намаздан кийин дуа кетти. Ооба, туура намаз. А? Айттыган. Фарз намаздан кийин. Бекапар болуп тургандан кийин, фарз намаздан кийин айтыла турган кыска нуска дуалар кетти. Примерно иншалла жыйынтыкта болайлы. Мына ушуларды мен жатташым керек экен. Буну кылышым керек экен деп. Алхамдулилlah, амал кылышыбыз керек. Алла таалам товфик берсин. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Siz менен сабак бүткөндөн кийин жолуксам болобу? Жолугуу үчүн Баткенден келдим эле. Талак маселеси эмес. Акыл насаатыңызга муктажбыз. Сизден катуу суранам. Үйүңүздү билбейм, барып сизди күткөнгө, үй бүлө маселеси боюнча. Макул, Кудай кааласа намаздан кийин жолугайлы. Шайтанга кантип азгырылбоо керек? Астагфирулло келимесин күнүнө 500 миңден чейин айтсам, намазыма бекем боло албай жатам. Орозодон кийин рахмат. Шайтандын азгыруусу дайыма. Бул Алладан мөөнөт сураган кыямат күнгө чейин. Болгондо дагы бул бир жактан азгырбайт да. Оң жактан, сол жактан, алдынан, артынан, 4 тараптан азгырат. 24 саат азгырат. Бунун иши ушул. Bundan коргонуу, сактанууга жол жок. Бир гана Алланын жардамы менен. Алланын паанасында гана. Алла сактаган гана адам шайтандын азгыруусунан сакталат. Бирок Алла кимди сактайт? Ким Аллага ружу кылса, инабат кылса, то есть Алла Таалага кайткан,
Алладан жардам сураган, Алладан жалбыраган ошол адам, ана Алла Таала анан айтат, мына мен пайгамбарды жибердим сага, ошол кайсы учурда эмнени кылсак, ошого ишенип туруп кыла бер, все, сен саксың дейт. Шайтандын азгыры сага хоть канча аракет кылбасын, эч нерсеси тийбейт сага, жакындай албайт сага. А то бул бизди даже намаздын сыртында тиякта турсун, намаздын ичинде канча азгырат. Эптеп намазыбызды бузганга аракет кылат. Канча аракет окуганын билбей калабыз. Ошон үчүн аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп намаздын сыртында көп айтып жүрүш керек. Анан кийин пайгамбардын сүннөтүнө бекем болуш керек. Кайсы учурда кайсы сүннөттөр, дуалар бар, ошону бекем карманышыбыз керек да. Алла Тааладан жардам сурап, ал номер 1 сөз биринчи турат ал. Ансыз мүмкүн эмес ал. Астагфирулла келимесин жакшы айтат экенсиз. Пайгамбарыбыз айтты, астагфируллаха ва атубу илей. Толугу менен айтып жүрүң. Астагфируллаха ва атубу илей. 500ден саар кеч айтсам жакшы. Бирок bundan сырткары да ошо менен калтырбай эле, ошо менен болду кылбай, негиз пайгамбарыбыздын учурдагы сүннөттөрүн жатташыбыз керек да. Мисалы азыр базарга барган сүннөтүн айтып койдук. Бүгүн. Туурабы? Majlisdеги айттык мисалы. Ушулардын бардыгында Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда мисалы мешитке кирип атканда, чыгып атканда мен башта айтпадымбы? Ар бир абалда, ар бир учурда Пайгамбарыбыз бизге айткан жолдомолору бар, шайтандын азгыруусунан сакташ үчүн да. Ушулардын баардыгы сиздин пайдаңызга маңа. Баары биздин пайдабыз үчүн. Дүйнөдө да канча жашап турабыз, Кудай билет, ахиретте да түбөлүк. Экөөнө тең пайда. Денеге да пайда, рухка да пайда. Зданияны банкка же арак сата турган дүкөнгө ижарага берсе, жана андан түшкөн акча адалбы же арамбы? Өзү биздин мазхабта бул маселе талаш маселе бар. Негизи эле туугандар мындай да, талаш маселелерде таквалыкка кеткен жакшы. Зданияңыз бар, бирөө ушуну банк сүткорлукка берип тур деп атат. Же болбосо бир кичине казино ачам деп атат. Же болбосо ошодо арак сатам деп атат. Ошого бербей эле койгон жакшы. Бирок сиз берип алдыңыз 5 жыл, 10 жыл контрактка. Жакшы эле ой менен баштаган. Андан кийин сиз 5 жылдыгы, 1 жылдан кийин бул арам ишин баштады. Кыжалат болуңуз сизге түшкөн бардык адал. Сиз башында максаттуу, багыттуу, сиз арам нерсеге жардам берген жоксуз, арам нерсени көздөгөн жоксуз. Сиз зданияны эле бердиңиз, мынакей метр квадраты $20 же $30 еще канча болсо да мисалы. Ал башында жакшы эле менен алган. А эгерде Кудай сактасын, башында эле сиз ошондойго багытталып калсаңыз, анда тапканыңыз арам болуп калат. Учурда эле сизге ачык эле келип айтты, биз бул жерде азыр жакшы иш жүрбөйт экен, арак сатсаң нормальный болот экен деп. Андайга бербей. А эгерде контракт менен 5 жыл алды, бир 6 айдан кийинби же 2 айдан кийинби сразу башка жака өткөрүп берди, сизге акчаны төлөп атат, сиздики 100% адал. Сиз сөйткөндө башында булгаган эмес. Алланын каалоосу менен келинчегимдин боюнда бар. Орозо айда кош бойлуу болду. Эркек уул болуш үчүн 40 күнгө чейин курсагына атын жазыш керек деген сөзүңүз бар эле. Арабча жазабызбы же кыргызча болобу? Ошол атты коюу керекпи? Мындай. Бул Куран хадисте жок туугандар. Албетте аалымдарыбыздын тажрыйбасынан. Бул дагы бир себептин бир түрү. Уулду болсом, кээ-бирлер кызды болсом дегендер бар. Экөө теңдер жазса болот. Алладан бир үмүт кылып. Бирок ошо аалымдарыбыз айтат, боюнда кезинде 40 күнгө чейин жазыш керек дейт. 40 күндөн кийин өтүп кеткенде эмес. Мисалы уулду болгонду каалап атасыз. Боюна бүткөнүнө 20 күн болду. Же 30 күн болду. Же 10 күн болду. Айырмасы жок. Ошондо мына Аллахумма арабча жазыш керек, кыргызча эмес. Ичине кол менен эле, ручка менен чызгылап жүрбөңүн эле.
Заранее айтып койбосоң болбойт да. Фломастер алып анан кызыл, жашыл кылып жазып отурса, анда жөн эле кол менен эле мындай эле ырымдап да Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан. Я Аллах, мен ушул инни саммайту, мен атадым ма фи хадал батн, ошо эненин ичиндеги түйүлдүктү Мухаммад деп атадым деген сөз да, мааниси ушундай. Ушундай деп койсо, Кудай кааласа эми бул да бир себеп. Бирок тажрыйбадан мен өзүмдөн деле, башкалардыкы эмес, өзүмдөн деле аябай көп өткөн да, Алла Таалам уул берген да көбүнөчү. Буну мен Меккеден уктум. Көп жыл болду. Меккеде чоң алым Шейх Мухаммад Саид Бухари деген Саудиянын гражданствосу түбү өзгөндөн болот. Чубак дамылан устазы болот. Кудай рахматы. Азыр да чоң көп алхамдулилlah дамыналарды окуткан. Мына ажыга барганда өтө жакшы билет, ошолор вакыф кылып берет да. Биздин ажылар бар го, Кыргызстандын ажылары. Меккеде гостиница бекер, тамак аш эмес, гостиница бекер. Ошо гостиница вакфтын ээлеринин бири ушул. Азыркы айткан чоң шейх. Эл аралык Уммун Куро университетинде убагында бул киши деканга чейин барган. Шарият факультетинин деканы. Өзү доктор. Дуа боюнча. Дуа китеп боюнча докторантура эмесин кылып, мен Кудай рахматы чубак дамыла, Кудай рахматы Садырдын дамыла, ошо кишинин алдынан чогуу ошо дуа немесин алып, ижазасын алып, дуасын алганбыз да. Дуа китеп боюнча. Ошондо айтып берген эле. 3 том китеп жазган экен дуага. 150 китеп окуптур дуа боюнча. Канча? Биз ойлоп жүрөбүз да. Только дуа боюнча эле 150 китеп окуптур да. Алымдар жазып кеткен да мурдачы. Ошолордун китебин окуп, ошолордун каймагын чыгарып 3 китепке салып атат да. Анын дагы каймагын чыгарып бизге жеңил болсун деп намаздан кийинки дуалар, саркы кечки дуалар, уктаганда тургандагы дуалар кылып, Аурады закирин Аллаха касира ва закират деген китеп жазган. Мондай китеп. Сон. Андан да сабак кылып жүрөбүз, Кудай кааласа тирүү болсок сабак кылабыз иншалла. Кийин ошо дуаларды анан алхамдулилlah аябай жакшы неме кылып жазып берген кеткен. Ошо киши ушуну айткан да. Ал өзүнүн тажрыйбасында көргөн экен. Өзү машаалла күчтүү жакшы алым. Эми Саудияда билесиздер машааллалар кандай. Анан бул киши апасы аулия болгон экен да. Анан бул үйлөнөм дейт, өзү айтып берип атат. Үйлөндүм дейт. Илимдин курч кезинде мазхабтадан чамча көзгө илбейт. Эми Саудияда көбүнчө салафилик мазхабта, Хамбали мазхабынын салафилик акыйда мисалы. Анан биринчи келин аялым эме болуп калды, боюнда болуп калды дейт. Кыз төрөдү дейт. Кыз төрөгөндө анан апама айттым дейт. Аябай дуа кылып жүрөт эми уул болсо экен дейт. Апама айтсам анан кийин апам айтты дейт. Жакшы эле, жакшы, кыз жакшы, Алла Таалам берекесин берсин деп. Анан кийин экинчи жолу боюнда болуп калды дейт. Экинчи жолу болуп, дагы кыз төрөдү дейт да. Апама айтты, апа баягы дуаңызды үйрөтпөсөңүз болбойт депчи. Апасынан уккан экен да, мен ушундай дуа билем. Ошо дуаны мындай кылып 40 күнгө чейин ичине мындай жазып койсоң, Алла Таала кааласа өзүнүн кудурети себеп болот. Сага Алла уул берет деген экен да. Бул болсо далилиңиз барбы деп сурайт экен сразу. Апасы айтыптыр, сен менен далил сурай бересиң, мен сага ал дуаны айтпайм дептир. Десе, мен айттым дейт. Далил жок эле, бере бериңер дейт. Өзү күлдүрүп айтат эле, аябай шайыр, жакшы киши эле. Алла өмүрүнө береке берсин, кичине ооруп калды. Анан экинчи жолу кыз болуп калды дейт. Кадимкидей бак Кур'анда айтат да, мурда исламга чейинки доордо кызды болсо адамдын бетин карай албай калыш экен да адамдар. Качып, жүзүн жашырып, намызданып, мен кыздуу болуп калдым деп уялып, ушунда исламга чейин доору болгондо аял затын өзгөчө кыз бала эненинче даражасын пайгамбарыбыз көтөргөн аламга. Кандай жаман доору болгон, кыздарды тирүүлөй көмгөн доору болгон.
Аялдарға эмне деген зұлымдықтар болған. Пайғамбарымыз көтерген. Бұл өзінше тема ғой. Анан ушу киши анан апам айтты дейді. Ушундай кыласың деп айтты дейді. Анан бойында болуп калганда 40 күнгө чейин ушундай жаздым дейді. Аллах Таала перзент берди дейді, уул берди дейді. Я Алла, апама сүйүнчүлөп келдим дейді. Апа мындай деп. Кийин дейді, андан кийин дагы келинчегим бойында болуп калды дейді. Анан мындай деп жаздым дейді. Аллахумма инни саммайту ма фи хадал батн Мухаммадан ва Ахмадан. Екі атты жазып қойдым дейді. Пайғамбарымыздың екі атыншы, Мұхаммад, анан Ахмад деп. Алла екі ұл беріп қойды дейді. Деп сүйініп мындай қылып жүрген дейді. Аз оша балдар бар да. Ұлысы Абдулла, андан кейін Абдулила және Абдулазиз болуш керек егер адашпасам. Мейлі қысқасы айтқанда бұл өзі Құрандан же хадистен емес, ғалымдарымыздың тәжірибасынан келген ушундай машалла неме. Арабча жазыш керек. Уақыт болды. Мына бир окуп коймун. Жеңи кыска көйнөк же футболка менен намаз окуган болобу? Өтөт намаз. Бирок адат кылып алсаңыз макру болот. Анча-мынча эле ушундай ситуация болуп калсаңыз, окусаңыз макру деле болбойт. Бирок дайыма адат кылып алган макру болуп калат. Биздин мазхабта мына ушундай. Так. Не дейт? Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Эки адам адал шерик болсо, Алла алардын үчүнчүсү. Так. Bizde жақшы ниет менен башта турчу иш бар. Егер мүмкүн болсо, мечитке келсек, жамаатка айтып коюшуңузду суранабыз. Балким демөөрчү же ишеничтүү өнөктөш табылып калар. Кредит албай адал жол менен иш баштоону каалап ниет кылып жатабыз. Баарыңыздардан Алла разы болсун. Каттын ээси Эгемберди деп номерин жазып коюптур. Кудайым баарыңыздын рызкыңызга береке берсин. Эки соодагер же эки шериктеш бири-бири алдабаса эле бүттү. Алла үчүнчүсү. Амин. Субханак Аллахумма бихамдика нашхаду ан ла илаха илля анта настагфирука ва натубу илейк. Аллахумма гфир лана вархамна ва'афина варзукна бирахматика я архамар рахим.